Бишкекте кул болбо аттуу акция өттү. Бишкекте Биримдик партиясынын төрагасы Марат Амангуловдун эгемендикке байланыштуу сөздөрүнө каршы кул болбо аталышындагы акция өттү. Эл, эрк, эркиндик, эгемендүүлүк элге, саткындар кетсин деген урандары менен кыйкыргандар борбордук аянтка чогулушту. Митингде бул жол менен 200-300дөн көп адам жүрөт. Чогулгандардын бир бөлүгү Реформа партиясынын желегин кармап жүрүшөт. Бийликти колдоп турган партиянын жетекчисинин жоопкерчиликсиз сүйлөгөнү буга негизги себеп болду. Мындай айткан сөзүнө биз жол бербейбиз. Өзүнүн айткан сөздөрүн артка алып, элден кечирим сураш керек. Ага мыйзам чегинде чара колдонулуш керек деп эсептейбиз. Ош шаарында да Марат Амангуловдун сөзүнө каршы акция жүрдү. Демонстранттар Алымбек Датка атындагы Сейил бакка чогулушту. Акцияга чыккандардын талабы Амангулов сөзүн кайтарып алып, ага чара көрүлүүсү керек деп эсептешет. Толук видеосунда да көрүп чыктык. Эң кыскасы ошол биз эми 30 жыл эгемендүүлүктө жашадык, бирок эми үйгө кайтыш керек деп атат да. Кайсы үйгө? Ошол нерсе бул жерде шек жаратат. Анан кийин ошол Биримдик партиясынын башка бир өкүлдөрүнүн дагы буга бир пикир билдирип, же болбосо бир чара көрбөгөнү, баары бир баягы чыныгы эгемен ойлонгон жаштардын, жарандардын мындай кыжырын кайнатып атат. Акыркы тараган билдирүүдө Аманкулов видеону чагым деп атаган. Ал видео 2019-жылы Кыргызстан менен Орусиянын Эриш Аркак жылын өткөрүүнүн алдындагы Москвадагы маданий иш-чарада тартылганын айтып, андагы сөздөрдү контекстин сууруу алгандарын билдирген. 30 лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Кулдук кылып, баш ийип, башкаларга карматып берсек, Исхак Разаковдун, Жусуп Абдурахмановдун арыбайына шыпырынды токкон болбойбу? Намысыбыз кайда?